Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин Кыргыз Республикасынын Германия жана Австриядагы ардактуу консулдары, ошондой эле Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин Германиялык бөлүгүнүн тең төрагасы Клаус Элердинг башында турган германиялык бизнестин өкүлдөрү менен жолугушуусу болуп өттү. Адылбек Касмалиев конокторду тосуп алууда Германия жана Австрия менен өз ара мамилелердин маанилүүлүгүн белгилеп, өз ара кызыкчылык жараткан бардык тармактарда кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө кызыктар экендигин билдирди. Ал акыркы жылдары өлкөлөр ортосундагы саясий жана экономикалык өз ара аракеттенүүнүн динамикалык өнүгүшүн баса белгиледи. Адылбек Касмалиев президент Садыр Жапаровдун 2024 жылдын ноябрь айында Австрия менен Германияга жана Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин 2023 жылы Кыргызстанга болгон расмий сапарлары ийгиликтүү болгонун эске салды. Жолугушуунун жүрүшүндө Адылбек Касмалиев конокторго Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсү тууралуу маалымат берип, акыркы 3 жылда өлкө экономикалык турукташууну жана өсүүнү көрсөтүп жатканын белгиледи. 2025 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүшү 13,1%ды түздү. Тараптар Германия жана Австрия менен экономикалык кызматташууну мындан ары кеңейтүү маселелерин, ошондой эле Германия экономикасынын чыгыш комитетинин колдоосу менен Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин кезектеги жыйынына жана Кыргызстандагы Германия экономикасынын күндөрү бизнес форумуна даярдыктарды талкуулашты. Өз кезегинде Германия жана Австриядагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдары болуп саналган германиялык бизнес коомчулугунун өкүлдөрү Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жолу менен экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун соңунда тараптар өз ара кызыкчылыктын бардык чөйрөлөрүндө активдүү диалогко жана өз ара аракеттенүүгө даярдыгын билдиришти.